أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siz bizlerdi жаратып, өзүнүн туура хидаят, өзү разы боло турган, туура жолго салган Аллах субханаху ва таалага көптөгөн мактоолор. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салам салаваттары, сиздерге Аллахтын тынчтылыгы, берекеси, жакшылыгы болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен маектеше турган темабыз намаз жөнүндө болмокчу. Албетте, намаз дегенде ар бир киши ушундай бир түшүнөт, жараткан Аллах Таала менен пенденин ортосундагы бир байланыш дегенди ар бир адам түшүнөбүз. Эми ушул байланыштын болуусу эмне себептен пайда болду жана аны аткаруунун зарылчылыгы канчалык, же болбосо аны аткарбай коюу канчалык бир күнөөгө, же болбосо кишини бир жоопкерчиликке жана бир азапка түртөөрү жөнүндө сөз кылууну туура деп турабыз. Жокоруда айткандай, намаз бул исламдагы эң негизги түркүктөрдүн, амалдардын эң алгачкылары болуп эсептелет. Ибн Масуд разияллаху анху таала өзү хадисинде айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салламдан мен сурадым дейт. Култу я Расулаллах, эй Аллахтын расулу, айю а'мал ахаббу илаллах. Амалдардын эң жакшысы, Аллахтын астында эң жакшы амал кайсы деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан мен сурадым дейт Ибн Масуд разияллаху анху. Пайгамбарыбыз жооп берди. Ас-салат аля вактиха. Пайгамбарыбыз айтты, намаз өз учурунда окулса, ошо өз учурунда окулган намаз амалдардын эң жакшысы болот деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам жооп берген. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, экинчи бир хадисте, бул да Ибн Масуд разияллаху анхунан риваят болгон хадисте, Буниял ислам аля хамсин. Аш-шахадату ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу ва салат. Экинчи бир хадисте, Ибн Масуд разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтты, ислам дини 5 түркүктүн үстүнө куралган. Мындан биз түшүнөбүз, ислам дини эң негизги 5 устундун үстүнө куралган. Эгер ушул 5 устунду биз тургузсак, ошондо биз мусулман катары өзүбүздүн ибадаттарыбызды, мусулманчылык милдеттерибизди, өзүбүздүн динибизди тургузган болуп эсептелебиз. Ошонун эң биринчиси бу ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Аллах жалгыз зат жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Тааланын бизге жөнөткөн элчиси жана кулу деген ишенимди айтуу менен бул ислам дининин биринчи түркүгө тирелет, биринчи түркүгү турат. Ал эми андан кийинкиси эле бул ас-салат, намаз болуп эсептелет. Мусулман адам Аллахка ыйман келтирүү түркүктү тургузгандан кийинки эле маселе бул намаз болуп эсептелет. Намаз дегенде көпчүлүк адамдар ушул намазды бир оор, бир түйшүктүү, бир жоопкерчиликтүү, бир машакаттуу деңгээлде түшүнүп, ушул нерсени аткаруу ушу инсан үчүн өтө бир чоң кыйынчылык туудура тургандай деңгээлде түшүнүп калган учурлар биздин жамаатта, биздин коомдо көп кездешет. Жок, тилекке каршы андай эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Намаз деген бул өтө жөнөкөй, өтө жеңил, өтө жакшы инсандын жүрөгүнө, инсандын руханиятына, инсандын тазалыгына, инсандын ар кандай абалдагы учурларына аябай жакшы пайда бере турган бир өтө сонун жеңил ибадат болуп эсептелет. Бир күндө, бир күн түн, мындайча айтканда, биздин сөз менен бир суткада 5 убакыт намаз окууну Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аркылуу бизге фарз кылган. Мунун фарз болуштугу
пайгамбарыбыз ошо пайгамбарлык вахий келип, пайгамбарлык жоопкерчилик келип Мекке шаарында турганда хижраттан 3 жыл мурда мына көп ислам тарыхтарында белгилүү болгон бир окуя бар. Ушул пайгамбарыбыз Мирач кечесинде Мирач окуяларына байланыштуу болгон окуяда пайгамбарыбыз ошо бийик ааламга чыгып Аллах Тааланын хузурунда болгондо Аллах Таала менен ушундай бир кабарлашуу, баарлашуу болгондо ошондо Аллах Таала биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөттөрү үчүн 50 убакыт, бир күн түндө 50 убакыт намаз окууну буйрган. Ошол Мирач кечесинде пайгамбарыбыз Муса алейхиссалам менен жолугуп калып, Муса алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт: "Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сенин үммөттөрүң үчүн Аллах Таала эмнелерди парз кылды?" деп сураганда пайгамбарыбыз: "Менин үммөттөрүм үчүн жараткан Субханаху ва Таала бир күн түндө 50 убакыт намаз окууну буйрду" дейт. Ошондо Муса алейхиссалам: "Я Мухаммад, бул пенделер үчүн өтө оор бир машаккаттыкты жаратат. Бул пенделерге кыйынчылыкты жаратат. Мунун үстүдөн, өдөсүдөн көпчүлүк кишилер чыга албай калат. Себеби мен Бани Исраил коомунда бул нерсени аябай тажрыйбадан өткөрүп, ушул нерсени элге жайылтууда өтө оор мүшкүлчүлүктөр болгонун көрдүм. Эгер мүмкүн болсо сен жараткан Аллахтан сурап, ушул 50 маал убакыт намаздарды кыскартууну суран" деди. Ошентип Аллах Субханаху ва Тааланын ырайымы менен биз үммөттөргө, Мухаммед алейхиссаламдын үммөттөрүнө Аллах Субханаху ва Таала 50 убакыт намазды 5 убакыт намазга түшүрүп берди. Бул деген биз Мухаммед алейхиссаламдын үммөттөрү үчүн өтө чоң бактылуулук, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз ошо бир түн, бир күндө 24 сааттын ичинде 5 убакыт намаз окуу менен 50 убакыт намаз окугандын соовун алабыз. Аллах Субханаху ва Таала хомсу би хомсин 50 убакыт намаз окугандын соовуну 5 убакыт намаз окуган кишиге толук беремин деп Аллах Тааланын убадалары бар. Ошондуктан 5 убакыт намазды окуу бул бизге ошо Мирач кечесинде Аллах Таала тараптан парз кылынган ибадаттардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан намаз окуу дегенде биз ушундай бир оор, бир кыйын, бир түйшүктүү нерсени түшүнбөстөн ошо өзүбүздүн руханиятыбызга, өзүбүздүн ыйманыбызга, өзүбүздүн жашообузга, Аллах Таала менен, жаратуучубуз менен болгон алакабызга бир береке болот деген жакшы ниеттер менен ошо намаздарыбызды окусак, иншалла бул жөнүндө көптөгөн аят хадистер бар. Намаздын фазилеттери, анын берекелери, анын жакшылыктары жөнүндө. Бир намаз экинчи намаз менен экөөнүн ортосундагы майда күнөөлөр кечирилип турат деп пайгамбарыбыз өзүнүн хадистеринде айткан. Мисалга алганда багымдат намазын окусаңыз, багымдаттан пешин намазыга чейинки убакытта эгер бир чоң күнөөлөрдөн эле сакталган болсок, анча-мынча майда күнөөлөр ошо экинчи намаз менен ошо арасындагы майда күнөөлөр кечирилип турганга себеп боло турган бир ушундай бир сонун ибадат болуп эсептелет. Намаз деген биз жокоруда айткандай бул Аллахка ыйман келтиргенден кийин келе эң негизги амалдын бири экендигини биз баамдап билдик. Албетте, ошол 5 исламдын түркүгүнүн ичинде бул Аллахка ыйман келтирүү, намаз окуу, зекет берүү, ажылык, Рамазан айында Рамазан орозосун кармоо жана ажылык милдетин аткаруу, ушул 5 нерсе боло турган болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, карап көрүңүздөр. Биз ошонун экөөсүн гана өзүбүзгө күнүмдүк жашообузда тутуна алат экенбиз. Мисалы, ыйманыбыздын барлыгы бизге күнү түнү өтө зарыл маселе болуп эсептелет. Жашообуздагы канча өмүрүбүз болсо, ошол өмүрдүн ичинде ыйманыбыз жүрөгүбүздө, дилибизде туруусу эң негизги маселе болсо, андан кийингиси бир күн, бир түнгө ошо 5 убакыт намазды окуп коюу ар бир мусулмандын эң негизги милдети. Ал эми Рамазан айында орозону кармоо деген бул бир жылда бир эле ай келет экен. Ал келгенде дагы кээ бир ооруп калган же сапарда жүргөн кишилер ошонун убактысыны башка убакытта тутуп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ал эми зекет берүү деген дагы бул исламдын бир тиреги болсо, ал зекет берүү деген маселе бул байларга гана тиешелүү. Мүмкүнчүлүгү бар, колунда бар,
мал мүлкүнүн өлчөмү зекеттин өлчөмүнө жеткен учурда ошондо ал байлар зекет берүүгө милдеттүү болот, фарз болот. А жөнөкөй карапайым кишилер үчүн зекет берүү бул милдеттүү фарздардан болуп эсептелбейт. Ал эми ажылык дагы бир түркүгү боло турган болсо, ажылык бул дагы ман истата илейхи сабила, кайсы бир киши ошо ажылыкка барып келүү жол жана ошондой материалдык амандык мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондо ал кишилерге дагы ажылык милдетин аткаруу парз болот. Ошондуктан мына алып карасак, бизге эң негизгиси күнүмдүк жашообузда өмүрүбүздүн аягына чейин биз менен дайым жашап тура турган эң чоң түркүктөрдүн экөөсү биз менен дайыма болот экен. Бул ыйманыбыз менен ошо 5 убакыт намазыбыз болот экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошон үчүн баарыбыз кээ бир шылтоолорду айтып, кээ бир жумуштарды же болбосо бир болбогон бир шылтоолорду айтып, алы жашым бир аз бар эле, кичине пенсияга чыгып алайын, кичине жашым өтүп калсын, анан кийин окуйун, аксакалдарга анан аралашайын деген бир болбогон бир шылтоолорду айткан учурлар кездешет. Албетте бул туура эмес пикир болуп эсептелет. Намаз кээ бир кишилерге фарз эмес. Ушул нерсени жакшы билишибиз керек. Намаз элдин баарына фарз эмес. Намаз кимге фарз? Намаз мусулман кишиге фарз. Биринчиси. Экинчиси жашы жеткен кишиге. Жашы жеткен кишиге жана мажнун эмес, акыл эси жайында болгон 3 шарты бар келишкен кишиге намаз фарз болот. Мына өзүңүздү карап көрүңүз. Сиздин жашыңыз балагат жашына жеттиби? Демек сизге намаз фарз болду дегенди билдирет. Сиздин акыл эсиңиз жайындабы? Мажнун бир тентек эмессизби? Акыл эсиңиз жайында киши болсоңуз, анда сизге намаз фарз болот. Ошо жокоруда айтылган мусулмансызбы? Мусулман болгондон кийин намаз фарз болот. Ушул жокоруда айтылган 3 шарт табылган кишиде, ал эркек болобу, аял киши болобу, ушул 3 шарты табылган киши намаз окууга милдеттүү болот. Аллах субханаху ва таала биздерге намазды фарз кылуу менен Аллахтын казинасы, Аллахтын бир байлыгы көбөйүп же азайып калбайт. Аллах таала бир күчсүздүктөн күчтүүлүктү пайда кылайын, же болбосо кембагалчылыктан байлыкты пайда кылайын, же болбосо жоктуктан барлыкты пайда кылайын деген максатта намазды бизге фарз кылган эмес. Аллах субханаху ва таала өзүнүн Кур'ан аяттарында айтат: "Ма халактул инса вал джинна илля лиябудун." Мен инсандар менен жиндерди жалаң ибадат кылуу үчүн жараттым дейт. Биздин ибадаттарыбыз, биздин өзү жаралышыбыздын, дүйнөгө инсанияттын жаралышынын негизги максаты Аллах субханаху ва таала инсандар менен жиндерди өзүмө ибадат кылыштык үчүн жараттым дейт. Эми мындай дегенде кээ бир кишилер Аллах ушул ибадатка муктаж экен да деген ойлор келип калышы мүмкүн. Жок. Аллах субханаху ва таалага биздин ибадатыбыздан эч кандай пайда жок. Биздин жасап аткан жакшы амалдарыбыздан эч кандай пайда жок. Биз жасап аткан кээ бир жаман, кабих көрүнгөн, фасых, жаман иштерибизден Аллах тааланын эч нерсеси кемибейт. Жана биздин жакшы амалдарыбыздан Аллахтын эч нерсеси көбөйбөйт. Бунун негизги максаты биз өзүбүздүн пенделик гана милдеттерибизди аткаруу менен Аллахка курб, жакын болууну ошо ибадаттарыбыз аркылуу хасыл кылабыз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ибадатка, намазга, Аллахка жакын болууга ар бирибиз умтулайлы. Аллах субханаху ва таала Кур'ан аяттарында дагы ушу намазга умтулуу боюнча, намазга бекем болуу жөнүндө бир канча аяттарды Аллах таала Кур'анда айткан. Хафизу аля салават ва салатул вуста. Силер 5 убакыт намаздарыңарга бекем болгула, 5 убакыт намазыңарды сактагыла, аткаргыла, кайым кылгыла. Жана салатул вуста деп бул көп муфассир алымдарыбыз ушу аср намазына Аллах таала басым кылган деп айтылат, ортоңку намаз деп. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ар бирибиз бул жан деген ар бирибиз үчүн аманат экен. Бирөөгө Аллах таала 50-60 жыл өмүр берет экен, бирөөгө 100 жыл өмүр берет экен, бирөөгө балагат жашына дагы жетпей калган өмүр берет экен. Аллах берген өмүрдү ушу жакшылыктын үстүндө Аллах ыраазы боло тургандай, өзүбүздүн пенделик милдеттерибиз так аткарыла тургандай деңгээлде алып барсак, албетте бул жашообузда биз өкүнбөй турган өмүр сүргөн болуп эсептелебиз. Аллах субханаху ва таала бул дүйнө жаралышында биз жокоруда айткандай биздин ибадаттарга муктаж эмес дегендей, Аллах таала андай эмне үчүн инсандарды жаратты десе,
лияблювакум айюкум ахсану амала. Силерди сыноо үчүн жаратты Аллах субханаху ва таала. Силер кандай жакшы, кайсыларыңар кандай жакшы амалдарды аткарат экенсиңер деп Аллах таала сыноо үчүн жаратты деп Аллах таала Куранда Мүлк сүрөсүнүн 2 аятында ушинтип айтат. Эми коомчулукта ушундай сөз бизде жакшы таралган. Эми бул сыноо дүйнө экен да, анча-мынча бир башка түшкөн бир кайгы, бир муң, бир жагымсыз абалдар келгенде бири-бирибизге ушинтип көңүл айтабыз. Эми бул сыноо дүйнө экен, бул сыноо дүйнө экен дейбиз, бирок ошо сыноо кимди сынап атат деген сөзгө көп маани бербей калып аткандыгыбыз өкүнүчтүү. Сыноо дүйнө дегенде Аллах субханаху ва таала пенделерди бул дүйнөгө сыноо үчүн жаратты. Аллах таала пендени жаратып, ага өзүнө ыктыяр берди. Мына өзүбүз жашап көрүп аткандай, ар кимибиздин өзүбүздүн ыктыярыбыздагы нерсе. Эгер биз жакшы амал кылсак, өзүбүз ыктыярыбыз менен жасайбыз. Эгер жаман амалдарды жасасак, жакшы амалдарды жасабай калсак, аны дагы өзүбүздүн ыктыярыбыз менен жашайбыз. Аллах таала пендени жаратуу менен, бул дүйнөгө сыноо үчүн жараттым деп эскертүү менен, бирок ыктыярды өзүнө берди. Кайсы бир инсан өзүнө кандай бир жакшы амалды ыктыяр кылган болсо, ошол жакшы амалды жасайт. Эгер жакшы амалды ыктыяр кыла албаса, жасабаймын десе, аны жасабай да кое алат. Эгер жаман амалдарды ыктыяр кылып жасаймын десе, аны дагы жасаганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок Аллахтын астында ар бир инсан жооп берет. Себеби Аллах субханаху ва таала өзүнүн Кур'ан аяттарында айтат: "Астагфирулла, фаман я'мал мисқала зарратин хайран яра, ва ман я'мал мисқала зарратин шарран яра." Кайсы бир инсан бир жакшы амалдарды жасаган болсо, ошо жакшы амалдардын деңгээли, өлчөмү бир мискалчалык, бир молекула, атомчолук деңгээлде өтө кичинекей, көзгө көрүнбөгөн, микроскоп менен көрө турган деңгээлдеги бир кичкине жакшы амалды жасаган болсо дагы, ал киши анын жакшылыгыны сөзсүз көрөт акыретте дейт. Ошондой эле кайсы бир адам жаман амалды жасаса, ошо жаман амалдарынын өлчөмү бир мискалчалык, ушунчалык бир атом молекулачалык деңгээлде кичинекей болсо, ошо кичинекей амалдын жамандык амал кылган болсо, ошонун жамандыгыны, анын азабыны, анын өкүнүчүнү акыретте сөзсүз көрөт деп Аллах субханаху ва таала Кур'ан аяттарында ачык айткан. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул дүйнө жашоосу сыноо жашоо. Бул дүйнө жашоосу өтүп кете турган жашоо. Акырет жашоосу бүтпөй турган жашоо. Акырет жашоосу түбөлүктүү жашоо. Эгер биз түбөлүктүү жашоодо бактылуу болууну кааласак, ушу биздин аз гана сыноо үчүн берилген өмүрүбүздү ошо Аллах ыраазы боло тургандай, биз Аллахтын пендеси экендигибизди сезип, тилибизде эле мен мусулманмын, мен ыймандуумун, мен мына жакшы амалдарды жасап атам, көпүрө салып койдум, мечит салып койдум, же бир жетим жесирлерге, бейбечараларга жардам кылып койдум, анан башка намазды окубасам деле көңүлүм түз, жүрөгүм таза деген кишилер, Алла разы болсун жасап аткан жакшы хайрият амалдарыңызга. Жокоруда биз аятта айткандай анын жакшылыгын көрөсүз. Бирок намаз эң биринчи инсандан сурала турган, кыяматта эң биринчи суроо боло турган амал бул намаз болуп эсептелет туугандар. Ким намаздан нажат тапса, ким намаздан экзаменден Аллахтын астында өтсө, андан калган амалдары жеңил болот дейт. Бул жөнүндө ишеничтүү хадис булактарында көптөгөн хадистер айтылган туугандар. Ошондуктан баарыбыз ушу намазыбызга бекем болойлу, ибадаттарыбызга бекем болойлу, өзүбүз эле намазыбызды бекем кылып тургуза бербестен, өзүбүздүн жубайларыбызга, жолдошторубузга, үй бүлө бала чакаларыбызга, уул кыздарыбызга, келиндерибизге жана башка кошуналарыбызга ушу намаз жөнүндө эскертип, акырет жөнүндө эскертип, жакшы амалдарды аткарууга эскертип, ушундай бир жакшы амалдар менен жашасак, албетте биз эки дүйнөдө бактылуулуктун ээси болууга эч кандай шек калтырбайбыз. Баарыңыздарга Аллах субханаху ва таала бекем ишенич, иманыңыздарды бекем кылсын. Аллах таала ошо иманыбыздын үстүндө амалдарыбызды бекем кылсын, намаздарыбызды өз убактында окуп, жокоруда пайгамбарыбыз айткандай, эң жакшы амал бул өз убактында окулунган намаз дегендей, ар бирибиз ошо өз убактында намаздарыбызды окуп, Аллахка корп жакын болуп, Аллахтын ыраазылыгын тапкан пенделердин катарына Аллахым кошууну Аллах Тааладан суранабыз. Баарыңыздарга Аллахтын жакшылыгы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.